Салам алейк айыл өкмөтүнүн 4 айылындагы 50 үйдү 1994-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашоого мүмкүн эмес деп тапкан. Сел жана көчкү коркунучундагы үйлөрдүн жашоочуларына Кызыл Чарба айылынан 8 гектар жер тилкеси каралган. Ал жерди жергиликтүү бийлик 50 адамга бөлүштүрүп берген. Бирок алардын 2-3 гана үй кура алды. Калганынын жери убагында курулуш жасабаганы үчүн мамлекетке кайтарылган. Судалар 1 жылда эле берилген эмес. Бул 3-4 жылга созулуп кеткен. Ошондо да бергенде дагы аны акчалай түрүндө бербестен курулуш материалдарын бере баштаган, айнек берген, жыгач берген. Биз ушул жерге келип эч мүмкүнчүлүк таап, ушул чегибизге үй сала албай калдык. Азыр чындап ушул күндө чектерге муктажбыз. Себеби айылдагы берилген азыркы данный убакта жашап аткан үйлөрүбүзгө кызыл китеп берилбейт. Стихияда турат, биз аны түшүнөбүз. Дагы башка 3-4 жарандын курулушу каражаттын жетишсиздигинен токтоп калган экен. Азыр алардын да жери жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышса, каралган тилке сугат болгондуктан мамлекеттик фонддун балансында турганын билдиришкен. 94-жылы берилген жерди, 91-жылы неме болгон. Фондко өткөргөнбүз деп атат. Бизге 94 тартып атат. Өкмөттүн билдиргени ушул. Бизге тартылгандан кийин ал 3 жыл мурун немеге өткөрүп, ал 3 жыл кийин бизге чек берип атат. Госпондко өтүп кеткен деп атат, арендага берилген деп атат, жерди алмаштырып койгон деп атат. 3 гектар жерин котортуптур, 8 гектар жер бөлүнгөн экен. 5 гектары турат экен менин түшүнүгүмдө. Ал 3 гектар жерин бир гана ушул айыл башы же болбосо ушул айыл жер адиси деген менен эле өкмөт экөө гана чыгарып койгон токтом болуп атат. Азыркы тапта авариялык абалдагы үйлөрдө жашап жаткандар турагын бузуп жаңысын кура албайт. Себеби кызыл китеби жок. Болгону жарака кеткен жерлерди оңдоо түзөөдөн өткөрүшөт, бирок кайра эле ошол кейпине түшөт. Архитектура кызматы 1994-жылы жер тилкеси тартылган башкы план түзүлгөнүн билдиришкен. Ал эми айыл өкмөт каралган участок мамлекеттик фонддун балансында турганын далилдеген токтомду көрсөтө албай жатышат. Буларды билдирген тургундар сотко кайрылууну пландашууда. Райондук масштабтагы тийиштүү жерлерге кайрылабыз. Райондук масштабтан дагы канааттандыралык жооп ала албасак областка. Областта болбосо борборго чейин барышка дарайбыз. Сөзсүз сот мыйзамдары менен прокуратура ушул жактарына кайрылабыз. Айыл өкмөт жерди муктаждарга кайтаруу үчүн тилкенин категориясын өзгөртүү керектигин айтат. Сугат жерге каралган участокту калктуу конушка которуу бир топ татаал. Мага 91-жылкы боюнча азыр мына сугат жер болуп берилип атат. Туурабы? 94-жылы чыккан неме боюнча эч кандай документ жок экен. Мына азыр биз мынау гана документ менен иштеп атабыз. Менде азыр ушул гана документ бар. Мына ушу бизге өткөрүп берилген сугат жерде. 94 боюнча бизде эч кандай документ жок. Айыл өкмөт кошумчалагандай кооптуу деп табылган үйлөрдүн жашоочуларына башка жактан бөлүп берүү жер тилкеси жок. Ошондуктан тургундардын жашап турган жерине токтом чыгаруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине кат жолдогону турат. Белгилей кетсек, 1994-жылы 15 жаш Актерек, Аракөл жана Салам алейк айылдарында жер көчкү жана сел жүргөн. Бактыга жараша адам өлүмү катталган эмес. Адина Базарбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.